Автоунаанын ичинен киши колдо болгон кызы жана 36 жаштагы кишинин бычакталган сүйөгү таптырылган. Года рождения о принятии мер в отношении своего отца, который изнасиловал ее. Данный факт өз мойнуна. Кыргызстанда соңку кездери уруп сабоо, мукачылык менен коштолгон үй-бүлөдөгү зордук зомбулук чындыгында абдан көбөйдү. Күн сайын зомбулукка байланыштуу сайттарга куру дегенде 3 же 4 маалымат чыгат. Азыр үй деген кооптуу жайга айлангандай. Мен коомчулукка, элге видео кайроо менен жардам сурайм. Сөз башынан болсун. Менде бардык айымзатка таандык бакыт бар деп ойлогом. Жаш келин катары жолдошум кайненем көзүмдү карап турду. Алгач мени сөгүп, кайра кечирим сурап, акырында колу да тие баштады. Бети башымдын баары көк ала. Күндү чыр чыгарат. Кызыкчылыгымды, абалымды сурап да койбойт. Мен муну эч кимге айта албайм. Кимге барам? Кимге айтам? Бети башымдын көгөргөн жерлерин жаап жашырып, ушул күнгө чейин чыдап келдим. Болду, тототушум керек. Ушул күнгө чейин бардыгына көз жумуп чыдап келдим. Эмне үчүн бирөөнө көз каранды болуп жашашыбыз керек? Эмне үчүн биз аял заты эркектерден коркушубуз керек? Бетимдеги көк аларды боек менен жашыргым келбейт. Мен мындай кылбасам башка айлам жок. Кийинки менин кыздарымдын жашоосу тагдыры эмне болот? Мен алардын жашоосуна балта чапкым келбейт. Кеч болуп калган элегинде коомчулук. Келечек жаштардын колунда. Биз зордук зомбулукка каршыбыз. Bulbulday sayrağın Kırgızistan'ım